Алмамбет Шыкмаматов отставкага кеткенден бери анын айланасындагы уудуу кептер таркай элек. Анын жазган арызы туура бир жума дегенде бүгүн аран кабыл алынды. Ал эми анын ордуна талапкер табыла элек. Атамекен фракциясынын квотасы болгондуктан кандидатты дал ушул партия тандашы керек эле. Бирок алар таарынычын билдирип, өкмөт башчы өзүнө жаккан кадрды тандап алсын деп четте карап турушат. Анын ордуна азыр Атамекен партиясы эч кимдин талапкерлигин карап сунуштаган жок. Ушундай болуп калгандан кийин принципиалдуу түрдө ал жигиттик кылып жумушун калтырып кеткенден кийин өкмөт башчы өзү каалаган кишини сунуштап коюп ала берсин деген чечимге келип турабыз. Шыкмаматовдун кызматтан кетиши Данияр Нарымбаев экөөнүн ортосундагы чыр чатакты жөнгө салганы менен талаш тартышты жараткан кумтөр маселеси чечилбей ара жолдо калды. Мунун Центерра өкүлдөрү менен болгон сүйлөшүү аяктап калган учурга туш келгени да күмөндүү ойлорго түртөт. Айрымдар Шыкмаматовдун мындай кадамын кумтөрдөгү чырлуу пункттар боюнча жоопкерчиликтен качты деп жоругандар бар. Атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссия канадалык ишкерлердин келтирген экологиялык зыянын 5 миллиард долларга баалаган. Бирок биздин аткаминерлер бул суммага көз жумуп, биргелешкен ишкана түзүүгө белсенген. Мындай чырлуу документке юстиция министри кол коюшу керек эле. Ушунча 20 жылдан берген ууланган, мөңгүлөр талкаланган, бүт уурдалган кылмыштардын баары бекилип, азыр 50%-ин биз өзүбүздүн мойнубузга менен көтөрүп алсак, кийин 100% көтөрүп калабыз. Ошол 5 миллиардты жана мурдакы канадалык 13 комиссиянын негизинде бекитилген кылмыштардын баарына кол койгондон Алмамбет Шыкмаматов качты. Анын мындай кадамы атамекенчилердин кызыкчылыгы менен дал келип болуп турат. Бул партиянын лидери эки оттун ортосунда калды. Кумтөрдүн шылтоосу менен саясий упай топтоо ыңгайлуу. Ошол эле учурда мындай куру кыйкырыктары менен өкмөт башчылыкта ансыз да ээрден оодурула албай турган кадры Отурбаевдин беделине шек келтирип жатышат. В плане предстоящих осенью парламентских выборов. Алдыда шайлоо өнөктүгү турганда кумтөр темасы кайрадан алдыга чыкты. Себеби бардык саясий күчтөр жалпынын көңүлүндө турган маселени көтөрүп, тарапташтарды көбүрөөк чогултууну эп көрөт. Канадалыктар менен болгон келишим тууралуу канчалык ачуу ойлор айтылса, эл аларды ошончолук колдоорун түшүнүшөт. Чындыгында кумтөрдө үлүштөр менен пайыздар эмес, экологиялык көйгөйлөр маанилүү. Бирок эмнегедир биздин саясатчылар пайыздарга эле жабышып калышты. Саясат айдыңындагы мындай оюндар коалициянын ыдырашы менен аяктайт деген божомолдор айтыла баштады. Эгер мындай болуп кетсе, Атамекен премьер-министрдин ордун колдон алдырышы ыктымал. Мындан улам фракциянын алдында же премьер-министрдин ордун сактап калуу, же куру кыйкырык сүрөөн менен саясий упай топтоону тандап алуу жолдору турат. Бул тандоо алдыдагы парламенттик шайлоодо пайда алып келиши өтө маанилүү. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөлөтакунов, НТС.